көчөгүнү ушу ден соолугуна байланыштуу экинчи инстанцияда баягы немеси иш-чара, то есть мера пресечениясы каралбады. Адвокаттар обжаловать этишкен, апелляционный жалоба беришкен. Анан ушу көчөгүнү каралып атканда келе алган жок. Ушу ден соолугуна байланыштуу эмне үчүн да түнчүндө тахикардиясы кармап атыптыр. Катуу андан сырткары дагы жөтөлүү именно двойной порог сердца деп атат. Ошо двойной порог сердцасы именно бир-эки жагдайда аябай катуу обострение болуп экен да. Өзүңөр деле билет эмесиңер, мындан 1,5 жыл мурун инибиз тоже биз дагы ошо саясат аралашкан деп жүрөбүз. Ага биздин дагы өзүбүздүн негиздерибиз бар антип айтканга. Анан ал жакта дагы аны өлтүргөн бир бала отурган, жакын арада экстрадиция кылып Россиядан дагы бирөөнү алып келди. Анан алар дагы ошол жакта жатышат. Андан сырткары деги эле Аида Жеңишбековнанын учурунда дагы баягы соттолгондор барбайбы, дагы көрүп кетпедиңерби? Бизде мындай кандай бир акция болуп калды. Тоже бир мен айтпай эле коеюн, эми пока баягы полностью уверен болгону менен айтпайт экенсиң, бирок ошо экиндей бир чоң коркунучтор болуп атат да, баягы в тревоге. Каждый ночь бизге түнү менен биз деле аябай переживать этип чыгып атабыз. Кандай өттү бул түн, бул күн кандай өтөт депчи. Анан соттор негизи ошо жагдайлардын баарын караш керек болчу.